Bir günde biz деген ар bir kanalga 3 videodan киргизебиз. Күнүнө 9 видео. 9 видеону 3 saat 2 saatта жазабыз. Азаматсыздар сону. 10 күнүн ичинде ошо биринчи доходумдан банктын зарплатасын алышпайт. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Менин атым Жокенов Нурсултан. Ассаламу алейкум бардыгыңыздарга, кандайсыздар? Алдымда азыр бул жакта Жокенов Нурсултан окуучум олтурат, жана бул жакта келинчеги менен кошо. Бул жактан сиздерге азыр сонун бир кабар менен келип олтурабыз. Себеби дегенде окуучуларыбыз YouTube'дан кирешеге чыгып жыйынтык алганда биз мына ушинтип чогулуп олтурабыз. Эми сөз сизден болсун, өзүңүздү тааныштыра кетиңиз, анан алгач эле дароо мындай кирешеңиз айта кетсеңиз, анткени элге кызык болгону ошол сиздин кирешеңиз, кантип жеткендигиңиз, экөөңүздөр чогуу иштедиңиздерби, кандай болду, ошол боюнча айтып кетсеңиздер. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Менин атым Жокенов Нурсултан, Бишкекте жашайм. Үйлөнгөнүбүзгө келинчегим экөөбүзгө 1 жыл болду. Август айында ошо YouTube жөнүндө сизди билдим. Ага чейин жок. Билбейт элеңиз, э? Ага чейин ошо бала кезден бери YouTube'ду баарыбыз эле көрүп жүрдүк. Бирок мындай акчада табат экенин билбечимин. Анан канча убакыт бөлүп аттыңыз? YouTube'дан канча кирешеге жете алдыңыз? YouTube'га азыр биринчи основной каналым меники $557 алып келди. Азыркы күнгө чейин. Бул деген 14-15 күндүн результаты болуп саналат. То есть 2 жумада $500 киреше. 557. 557 сонун. Сиз ошол окуу учурунда бул жактан азыр айта кетсем 500 000 сом утуп алган Кылыч мырза окуучубуздун экинчи орунду алган дал ошол окуучубуз болуп саналат. Анткени дал ошол жарыш мезгилинде катардагы группалаштардын бири десем болот. Анан аракет кылып олтуруп экинчи орунга ээ болду. Бирок мындай нерсе, 16 күндүн ичинде каналы монетизацияга жетип олтурат. Калган 2 жуманын аралыгында курска төлөгөн суммасы андан 2 эсе болуп акталып, жакшы результат көрсөтүп олтурасыздар. Көпчүлүк адамдар сурайт да, бизден ошол YouTube курсуңа келип туруп, окуу учурунда деле актап кетсем болобу деген суроолор берет да. Сиздер буга живой пример далил болуп атасыздар. Ошо экинчи каналыбыз 17 күндүн ичинде жетти. 18 сентябрь ачканбыз. 3 октябрь уже экинчи канал жетти. 3 каналыбыз буюрса эртең бүрсүгүн уже жетип калат. Уже 1-2 миллиондой калды, просмотр уже жетип калат да. Буюрса. Жалпы канча убакыт бөлөсүздөр? Экөөңүздөр чогуу контент алып барасыздарбы YouTube'га? Экөөбүз ооба чогуу тартабыз, баарын чогуу алабыз, бүт нерсени сатып алып, бүт керектүү буюмдардын баарын сатып алып, чогуу баарын кылабыз, тартып. Бири 3 сааттай кетет. 3 саат, 2 сааттай кетет. Монтаж эле кичине оор болуп калат. Көбүрөөк убакыт. Жакшы. Жалпы канча каналыңыздар бар? Жалпы негизи 6 канал бар. 6 каналдын ичинен 3-өсүн жакшы активно алып барабыз. Канча убакыт бөлөсүздөр бир күндө ошондо? Бир күндө биз деген ар бир каналга 3 видеодон киргизебиз. Күнүнө 9 видео. 9 видеону 3 саат 2 саатта жазабыз. Азаматсыздар сонун. Анан бизнес деп дагы айтып калдыңыз. Ошол бизнес жаатынан YouTube'га келгенге эмне себеп болду, эмне түрткү болду? Бул жакта мисалы риск азыраак бекен же кайсы нерсе сизге жактырды YouTube жаатында? Бизнес деген азыркы учурда бизнес кылган негизи оор экен. Оор экен, помещение табыш. Биз деген блинный ачайын дедик элек, ошо блинныйге да помещение таппай койдук. Анан кийимди кылып көрдүк. Кийимди бир 4-3 айлай аракет кылдык, бирок минуска эле кете бердик да. Арендасын жабыш керек, өзүнүн акчасын. Өзүнүн акчасын жаап, арендасын жаппай калат. Анан ой келди, эч кандай бизнес мындай биринчи эле айларды мындай өзүң аракетиңе жараша акча алып келбейт экен да. Башында минуска кетет экенсиң обязательно. Анан ошо YouTube'ду Instagram чукуладым, ошо сиздин аккаунтуңузга. Негизи көп балдарды көрдүм. Көп агай, сизди көрдүм, жаш балдарды көрдүм. Вот ошо сизди тандап дос балам экөөбүз чогуу окудук. Дос балам экөөбүз ошо сентябрда чогуу окудук. Ал болсо Германияда болуп, кичине мындай оор болбой калат. 12 саат иштейт да. 12 саат без выходных иштеп да, анан кичине оор болот да. Буюрса анын да агадай жардам берип монетизацияга жеткизебиз. Буюрса. Ошол бүгүнкү күндө бизнести кылуу жааты оорураак болуп атса, YouTube жааты эмнеси менен сизге жеңил боло алды? Жеңили деген өзүмө жагат. Анализ, негизи YouTube'да бүт анализ. Мен
иштетсең эле карап анализдеп кылсаң эле болот экен. Каражат көп кетпейт. Кааласаң оюн тартасың, кааласаң өзүңдү тартасың. Бүт өзүңө зависит этет да. Сиз дагы өзүңүздө мындай бир күмөн, сомнение болдубу? Ушул YouTube'дан ушундай жыйынтыкка жетип калат экениңиздерге ишендиңиздерби же кантип ушундай нерсеге келип калдыңыздар дейм да. Анткени чынында адамдар күмөн кылып отуруп, анан ошол себептен дагы жетпей калышат да. Сиздер ушундай жыйынтыкка жетип отурасыздар чогуу бегелде. Жок, мен күмөн санаган жокмун, андай болгон жок. Тааныш бир Көкжарда, мен негизи Көкжарда турам. Ошо Көкжардан бир баланы, тааныш баланы көрүп калып, ал да YouTube менен заниматься этет экен. Анализдеп, кандай жакшы эмес, ошону карап, анан YouTube'ду баштадым да. YouTube'ду баштадым, ошол живой пример болду мага. Демек, интернеттен буга чейин көргөнсүзбү, көргөн эмессизби? YouTube'дан ушундай киреше көрсө болот деп айткандарды. Негизи школда окуп жүргөндө эле көргөм, бирок аякта мындай российский блогерлер болчу да, мындай американский YouTube жөнүндө билчү эмесмин. Российский блогерлер мынча атабат, бирок мындай көп деле эмес болчу. Демек, ошол жашоодогу примерден досуңуздун досу YouTube'дан ушундай таап атат, ошондой бир кычырайган машиналарды минип атат деп, анан сиз дагы ошого ынанып, живой пример болуп көрүп ишенип келипсиз да, э? Эми мынакей бул окуучубуздун өзү дагы азыр сиздердин алдыңыздарда тирүү далил болуп отурат, YouTube'дан чынында ушундай кирешеге жеткенге мүмкүн экенин. Анан айта кетсеңиз, сиз да ошол бизнес жаатында иштеп калдыңыз, билип калдыңыз. Ушундай кыска мөөнөттө ушундай кирешеге жетүү башка бир бизнестерде болуп көрдү беле же кандай ойлойсуз? Кандай жерде ушундай болушу мүмкүн YouTube'дан башка? Жок, бизнесте негизи мен ошо банкта иштеп жүрүп машина алып сатып жүрдүм да. Атам экөөбүз машина алып сатып жүрдүк. Машина алып саткан жакшы, мен негизи жакшы эле сатабыз. Атамдын колунан баары келет. Банктан чыккандан кийин ушу бизнести баштадык, бирок кайсы бир бизнести баштасам дагы ошол минуска эле кетип аттык да. Экөөбүз келинчегим менен всегда чогуу. Экөөбүз чогуу кылабыз, баарын чогуу баштайбыз. Кийим сатып жүрдүк, модель болуп жүрдү. Азыр деген YouTube'да дагы ошо жардам берип жүрөт. Бүт кылган ошо ата-энебиз да аябай жардам берди. Жакшы. Поддержка үй бүлөмдөн аябай жакшы болду. Колдоо болсо жакшы экен. Аябай жакшы болду. Негизи деген бул келинчегим 1 жыл араң эми араң болуп атат да. Жумуштан келгенден кийин ошо маамдар түшүнүп, булар ошо аракет кылып атат деп бизде эчтеке кылдыртпай келип тамак ичип эле кайра экинчи этажга чыгып видеосу баштадык да. Маамдар тарткыла деп поддержка кылат, болушунча поддержка кылып, мам ошол бир нерсе чыгып калсын ушундан деп, аябай ишенди да мага. Ушул моменттен, учурдан пайдаланып айтып кетет элем. YouTube'ду эркек киши баштайбы, аял киши баштайбы, жанындагы колдогон шериги, жан жолдошу, жакын адамы боло турган болсо, анда тоону омкор ала турган күчү болот дейт элем. Сиздер дагы ошол нерсеге мындай чындыгында реалдуу далил боло турасыздар да. Анда ошол нерсени, мисалы үчүн адамдар сиздер азыр живой мындай мотиватор болуп атасыздар да. Сиздерди канчалаган жаш үй бүлөлөр көрүп туруп, сиздерден үлгү алып, биз дагы ушундай кылалы, биз дагы YouTube'дан кирешеге жетели, биз дагы бул жакты кылып көрөлү деп аракетин көрүп, анан балким сиздер себеп болуп каласыздар канчалаган үй бүлөлөрдүн, адамдардын YouTube'дан кирешеге чыгып калышына көрөсө. Анан биз дагы куру сүйлөбөйбүз. Дайыма окуучуларыбыздын жыйынтыктары болгондо статистикасы менен, кирешеси менен канча акча тапты, канча убакытта тапты, ошонун баардыгын мындай кадрга чагылдырып көрсөтөбүз да. Андыктан сиздер дайыр болсоңуздар, биз дагы бул жактан көрөлү чогуу. Жыйынтык кандай болгонун. Подписчигибиз азыр бул 5 сентябрдан бери основной каналыбыз 32476. Ошо көчө түндө карап жаттым элем. 29600 болчу да. Ошо бир күндө 3000 келди. Бир күндө 3000 катталуучу келди. Бир күндө 3000 азыркыга чейин. Бир айдын эсебинен 20000 катталуучу, 24 миллион просмотр и $557. Киреше жагыңызга кирсеңиз, мынакей киреше жагы ушунча. Бир күндө канчадан түшүп атат? Негизи максимальный $70 түшкөн. Бир күндө эң көп түшкөн. В среднем болсо ошо $35 өйдө түшөт. 37, 50, 47 ушундай түшөт. $35 өйдө да. То есть бир күндө мындай 3000 сом таза түшөт экен да, эң мындай орто эсеп менен аз дегенде. Өтө жакшы. Бул болсо экинчи каналым 18 сентябрь күнү ачылган. Канча күндө жетти бул каналыңыз монетизацияга? 17 күндө. 17 күндө. Тигил каналыңыз 16 күндө. Бул деген недавно эле алдык монетизацияга.
21.836 болду подписчик. Бул деген монетизация одобрение болуу чакта көп видео киргизген жокпуз. Кичине актив азыраак, эми араң өсүп баратат. Бирок 30 миллион просмотр сонунда. Ооба. Чынында өтө күчтүү. Бул дагы $86 киреше болуптур. 86. Эми киреше болуптур, жаңы гана. Ичине кирсеңиз канча бир күндө эң көп тапканыңыз $42 жетиптир, э? Ооба, эң акыркысы ошо $42 почти. Ага чейин бул ошо айтып аткандай актив аз болчу да. Актив аз болчу. Жок, жакшы, азыр мындай эле өйдөгө өсүп кетиптир. Башында биринчи тапкан акчаңыз кайсыл учурда болду? Канча болду башында тапкан акчаңыз? Башында ошо основной каналымдан биз $7 $8 түштү. Паркта көз Панфилов паркта гүл этип жүргөндө. Анан көрүп алып таң калып эле үйгө сүйүнүп келип айтып үй бүлөбүзгө. Ошо ата энем ишенди деп атпаймынбы? Ошо ата энеме көрсөтүп, ушундай болду, мынча таптым деп. Ошол ушундай болгон биринчи. Анан сиз айтып калдыңыз, буга чейин банкта иштедим деп, банк кызматкери болуп, канча графигиңиз канча эле, эгер жашыруун болбосо, айлык маянаңызга канча жетиштүү беле, ошонун баардыгы мисалы үчүнчү? Буга чейин эң биринчи жумушум меники. Негизи эң биринчи меники SMM болчу да. SMM таргет Маркетолог. Маркетолог болчумун. Instagram аккаунттарда, бирок көп иштеген жокмун. Андан кийин по профессии кеттим. Ошо банковский сотрудник болуп 3 жылдан бери иштедим. 3 жылда көп результаттарга жеттим, чоң результаттарга. Биринчи местолорду алдым. Мындай грант немелерге алып, гранттарга. Вот зарплатасы, негизи зарплатаны бизде банкта айтпайт да. Айтпайт, ошон үчүн айта албайм, бирок. Хорошо, да. Бирок YouTube'дун 10 күндүк зарплатасынан азыраак болчу. Если бонус санабаганда, 10 күндүн ичинде ошо биринчи ошо доходумдан банктын зарплатасына ашып кетти. То есть 10 күндө уже мындай катардагы жумуштан бир канча эсе болуп кетиптир да. Өтө сонун, жакшы. Буйруса сиздерге дагы ийгилик каалайм. Анан YouTube'ду жаңы баштайын деп коркуп, мисалы сиздер жаш үй бүлөсүздөр, эми ошол жаш үй бүлө болуп, эми турмуш куруп аттанып, эмне кылсам экен, мигрант болуп сыртка кетсемби, Англияга иштесемби, Москвага барсамбы деп, же мигрант болуп иштеп жүргөн үй бүлөлөр бар, жаш үй бүлөлөр. Ошолорго кандай кеңеш берет элеңиздер? Анткени сиздер Кыргызстандасыздар, Бишкектесиздер, телефон жардам менен үй шартында YouTube'дан дал ошондой киреше көрүп отурасыздар да. Бул дагы мындай сыймыктана турган нерсе да, чындыгында. Негизи мигрант болуп иштеп жүргөндүн акчасын бияктан деле тапса болот экен. Ага өзүм азыр көрүп атам ошону. Дос балдар бар, тааныштар бар. Башка өлкөдө иштеп жүргөндөр, бирок алардыкындай эле негизи жакшы аракет кылсаң Кыргызстанда деле андай жетишкендиктерге жетсең болот экен. Коркуп аткандарга YouTube сомнение болуп, эми булар интернеттен эле көрүп атабыз да, жашоодо булар андай эмес деген сыяктуу болушу мүмкүн. Сиздер дагы мисалы үчүн балким интернеттен көргөндө ишенбешсиздер мүмкүн эле, жашоодон таныш болуп, ошолор YouTube'дан иштеп атыптыр, мынакей ушундай жашап атыптыр деген нерсени көргөндө анан ынанып атасыздар да. Көпчүлүк адамдар чынында ошондой ойлонот да. Анда интернеттен көргөндө мындай депчи, ошого сиз ынандырып адамдарга эмне деп айта аласыз, что YouTube'дан действительно 100% чындык акча тапса болот экендигине? YouTube'дан ошо сиздин аккаунтуңузга кирип көргөндө бир баланын ошо видеосуна көрдүм. Айылдагы бала ошо күнүнө 24 000 сом тапкан. Мен деле чынын айтканда таң калдым эми. Кантип эле бир күндө 24 000 табат депчи. Айылда жүрүп невозможно деп. Бирок чынын айтканда ишендим, бирок таң калыштуу болду кантип эле деп. Берген негизи советим азыркы баштагандарга ишениш керек, ишенгенде не только ишенип, аракет кылыш керек. Аракет кылсаң баары болот, негизи дисциплина болуш керек. Убагында киргизип, агайдын айткан сөзүн кылып, мен деле башында сизге менен сүйлөшүп, курста окуп жүргөндө сизге жиберип аткам. Мындай тартып атам, тиңдей тартып атам, баары жакшы дегенсиз, анан мындай тигини кош, мындай кыл дегенде, анан мен ошо каналым ушул өзгөрүп кетти да. Экинчи каналыңызды ачыңыз деп, ушул нишада. Анан негизи тренд менен байланган канал бүттү, ошол жакшы болот экен. Долгосрочный болот экен. Кайсы тренд пайда болсо, ошол трендти кошуп саласың. Гибкий болуп өзгөрүп кете аласыз. Гибкий экен. Жакшы. Ошонусу менен советим ошол эле.
нишаны тандап, анан ушу тренд менен байланышкан ниша болсо ошонусу жакшы. Главное аракет, дисциплина убагында киргизип туруш керек. Жакшы. Алдыдагы катардагы окуучуларыбызга биз ийгилик каалайбыз. Себеби дегенде бир бөлмөлүү батир, бир машина Kia K5 үлгүсүндөгү умурага 2 кишилик жолдомо коюлууда. Анан бул жактан ошол окуучулардын арасында сиз дагы жарыш мезгилде 500 000 сом деп жарым миллион соманы койгонубузда биз VIP менен премиумга деп экөөнү бир кылып койгонбуз да. Анан бул жолкусунда мисалы үчүн сиздер эгерде премиумга өзүнчө байге коюлуп, VIPке өзүнчө байге коюлганда, анда сиздер биринчи орун албаксыздар да. Анткени премиум окуучулардын арасынан биринчи орунду ушул окуучуларыбыз алган. VIP тарифтен окуучубуз, Кылыч мырза окуучубуздун подписчиги ашып кеткени үчүн ал биринчи орундукты алып калды да. Анан чындыгында бул жакшы көрүнүш, анткени аракет кылып олтуруп, ошол нерсеге умтулат, аракет кылат дагы, анан бул жактагы YouTube'тон кирешесине жетип калып атат да. Ошондуктан мен айтат элем, үй баары бир адамга гана насип болот, бир үй бүлөгө. Бирок ошол астында умтулуп, аракет кылып чуркап аткандар дагы YouTube'тон монетизацияга жетип, сиздер сыяктуу олтуруп, азыр мындай кирешесин көрүп кала турган учурга келет деп ишенем да. Анан өзгөчө жагы биз бул айда стандарт тарифке дагы өзүнчө байге коюп атабыз, умрага деп. VIPке окуса, VIPтен биринчи орунду алса, машинага ээ болуп атат. Премиумга жазылып туруп, премиумдан биринчи орунду алса, анда үйгө ээ болуп атат. Кыскасы, эч бир адам мындай кур калбай турган болуп турат да, тарифтерден бөлүштүргөндөчү. Вот, ошого сиздерге дагы ыраазычылык билдирем, чоң рахмат. Рахмат, сизге дагы. Убактыңыздарды бөлүп келдиңиздер. Баары ушу сиздин аркаңыздан. Чоң рахмат. Сиздин аркаңыздан курс кымбат дегендей мындай деп жазышат эми. Бирок ар бирөөсүнүн аракетинен да. Мисалы сиздер канча күн актадыңыздар? 16 күндө жеттик. 10 жетпей эле актадык. 10 жетпей эле курстун баасын уже актап калдык. Демек, 16 күн болсо, 10 күнгө жетпесе, примерно бир 25 күн, 1 айга жетпеген учурда төлөгөн суммаңыздар кайра эле акталыптыр да. Вот, жесонун. Жакшы.